Менин дагы өспүрүм балдарым бар. Анан ошол балдарга кантип китеп окуганын кызыктырасың. Анан үчүн ата энелер өзүңөр үлгү болушуңар керек деп тапшырма айтты. Анан ошону күн сайын кечинде мен өзүм китеп окуп, күн сайын өзүм китеп окуп, анан чарчаганда балам айтсам да, балам мен дагы көзүм ооруп атат же башым ооруп, буну сен бул параграфты сен окуп бер деп ошону 21 күн окуса, ошол бала күн сайын китеп окууга машык алат дагы. Анан ошол өзүндө рефлекс болуп калат экен. Азыр ошол балам тарыхка айырылып турат. Анан ошол Кайрат Закирьяновдун Абайдын тарых китеби бар, ошону күн сайын окуп атабыз. Ошондуктан сизге терең ыраазычылык билдиребиз, карабай ишиңизге ийгилик, жалпы